Мен bir нәрсеге таң қаламды дайымачы. Мұны азыр видеодан деле көрдік, видео тасмадан. Бүт бардығы шаардын ичинде перекресткаларда болуп аткан жумуштар ушунун бардыгычы. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мына кимдер менен соттотуп атабыз, эмне кылып атабыз, жакшы баштаганбыз. Мына акылдуу шаар депчи, акылдуу мамлекет деп. Ушунун бардыгын качан ишке ашырганыбызда ушундай көйгөйлөр да болбойт эле да. Дагы мамлекет өзүнүн убадасын аткарбай, билбейм ким себепкер bunga. Себепкерлер деле болсо керек. Дагы элдин мойнуна илип атабыз да бизчи. Неге биз ушундай принциптен кайтпайбыз? Мен түшүнбөйм ушунучу. Мен суроом деле жок, чын айтайынчы. Туура коопсуздук үчүн бардыгын кылышыбыз керек. Мамлекет да өз жагынан кылыш керек, эл да өзүнүн жагынан кылыш керек. Бирок элдики бир эле милдет да окуган, алган машинесин ушу эрежеге ылайык айдаш керек. Эрежени сактабай да туура айтасыңар. Ошонго жараша окутуп атабыз да, эрежени сактабаганга жарашачы. Айтып атам го, мына коопсуздук шаар канча видео коюлса дагычы, сонун болуп баарды эрежени сактап калды эле. Мына азыр коопсуздук шаардагы менин маалыматым боюнча иштебей атат. Экинчи фазасы жумушка кирбей атат. Өкүнүчтүү да мунун бардычы. Билбейм мен о регистратор боюнча дагы бирөөсү бизнес ачып алды, регистратор алып келем депчи. Бизде ушундай да дайымачы. Мен ачык эле айтам мунучу. ККМ боюнча дагы бирөөсү ачты бизнести, мына азыр эмне болуп атканын көрүп атабыз. Ачык эле айтам мен, эмнеси бар экен муну. Атайын биз ушу биздин өйдөдө отурган өзүбүздүн урматтуу эл башчыларын подставлять этип атышат да, мындай айткандачы. Ошон үчүн ойлонуп көргүлө. Мейли концепциясын колдоп берели, бирок Исаевсыңар жакшы айтты. Милдеттүү түрдө деген болбойт бучу. Мына элге канча чырылдап пырылдап ушу штрафтарынчы баягы 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом кылып койдук эле. Бир кезекте дагы түшүрдүк турабы мыйзам менен. Оформлениясына азыр мындай алгандачы 1000 сомдон ашык төлөбөйт. Дагы чырылдап чыгат элчи ушуну. Туура түшүнгүлө мунучу. Туура коопсуздук үчүн биз бардык нерсени кылышыбыз керек. Бирок элдин эсебинен эмес да. Рахмат, менде башка калуу тилегим жок. Рахмат, Бактысенч.